Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы жана берекеси болсун. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, жараткан Алла Таала бул дүйнөнү сыноо жайы кылып жараткан. Кээде жакшылык менен, кээде жамандык менен, кээде ден соолук менен, кээде оору менен сынайт. Баарыбызга белгилүү болгондой, бүгүн коронавирус оорусу бүткүл дүйнөгө тарап жатат. Бүгүнкү күндө ушул коронавирустун өлкө аймагында кеңири тарап кетпеши үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы өлкөдө маданий, спорттук жана билим берүү иш-чараларына чектөөлөрдү киргизди. Ошондой эле диний башкармалыкка өлкөдөгү диний мекемелердеги иш-чараларга чектөө киргизүү боюнча сунуштарын берди. Урматтуу мекендештер, жараткан Алла Таала адам баласына сый урмат берген. Анын жанын, мал мүлкүн, ишенимин, аброюн, ден соолугун сактоо динибиздин негизги максаты. Ошондуктан ден соолукка коркунуч жаралган абалда шариятыбыз өзүнүн көрсөтмөлөрүндө жеңилдиктерге уруксат берген. Ислам динибиз оордукка эмес, жеңилдикке негизделген. Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде Алла силерге жеңилдикти каалайт, кыйынчылыкты каалабайт. Башка жерде өзүңөрдү өз колуңар менен өлүмгө таштабагыла деп буйрган. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү хадисинде өзүңө да, өзгөгө да зыян бербе деп айткан. Демек адам өзүнө зыян болчу нерселерден жана башкаларга зыян жеткирүүчү нерселерден сак болуусу зарыл экен. Ушуга байланыштуу дүйнөдөгү мусулман мамлекеттердин диний фатваларын эске алып, коронавирус оорусу адамдар көп чогулган жерлерде таркалуусу кооптуу болгонуна байланыштуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы тиешелүү чечимдерди кабыл алды. Биринчиси, кырдаал турукташканга чейин жума намазы убактылуу токтотулсун. Жума намазынын ордуна пешим намазы үйлөрдө окулсун. Экинчиси, мечиттер жабылбайт, намаз убактыларын билдирүү үчүн азан айтылып турсун. Үчүнчүсү, 5 убакт намаз үйдө окулуусу сунушталат. Төртүнчүсү, даават иштери боюнча убактылуу чектөөлөр киргизилсин. Бешинчиси, жаназа намаздары маркумдун жакын туугандарынын жана аз кишинин катышуусунда үйлөрдө окулуусу сунушталат. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы мындай кыйын учурларда жараткан Алла Таалага кайрылып, күнөөлөргө кечирим сурап, тооба кылып, дуа кылууга чакырат. Ошондой эле элибиздин коопсуздугун жана ден соолугун сактоо үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан кабыл алынган сактык чараларды аткаруу ар бир мекендешке милдеттүү. Эл башына кыйын күн келип турганда учурдан пайдаланып, күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүк жана башка буюмдарга бааны атайлап көтөрүү бул чоң күнөө жана арам. Биз буга жол бербешибиз керек. Жараткан Алла Таала элибизди, мамлекетибизди жана бүткүл адамзатты ар кандай жамандыктан, ар түрдүү балелерден, бардык оорулардан, өзгөчө коронавирустан сактасын.